Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Бүгүнкү сабактын темасы Батыш жана Борбордук Европанын орто кылымдардагы цивилизацияларынын башаттары. Сабактын планы: феодалдык мамилелердин башаты, эрте орто кылымдардагы жаратылыш жана адам, этностук процесстер жана феодалдык бытырандылык, христиан дини, орто кылымдардагы цивилизациялардын пайдубалы, вассалдык система, каада салттар жана адеп ахлак. Урматтуу балдар, кул ээлөөчүлүк дордон кийинки мезгил феодалдык мезгил болуп саналат, же болбосо орто кылымдар. Орто кылымдар үчкө бөлүнөт. Эрте орто кылым 5-11 кылымдарды камтыйт. Ал эми өнүккөн орто кылым 12-15 кылымдарды камтыйт. Соңку орто кылым 15-17 кылымдын биринчи жарымын өзүнө камтыйт. Феодалдык мамилелер. Эркин кыштактык жамаат бөлүнгөн. Жерге болгон жамааттык менчик жана жамааттан бөлүнүп дыйкандык жеке менчик, ошондой эле менчиктин ар кандай түрлөрү феодалдашкан жарандык жана ак сөөктөрдүн колуна өткөн. Эркин дыйкан жамаатчылар кул ээлөөчүлүк коомдон сакталып калган эрксиз дыйкан кулдар менен колондор көз каранды дыйкандарга айланган. Үчүнчүдөн, феодалдык доордо негизги өндүрүш каражаты жер, дыйкандардын жана кол өнөрчүлөрдүн менчиги болгон эмес. Төртүнчү, башкы өндүрүш каражаттары, эмгек куралдары, унаа, мал, өрөөн, чарбалык курулуштар жана башка ушул сыяктуулардын баары феодалдардын эле менчиги болбостон, дыйкандардын жана кол өнөрчүлөрдүн да менчиги боло алган. Бешинчи, жерге болгон жеке менчиктин пайда болушу менен таптар жана мамлекеттер пайда болгон. Жеке менчикти колдогон мыйзамдар чыга баштаган. Алгачкы соттук мыйзамды Хлодвиг Салли акыйкаттыгы деген аталышта чыгарган. Алтынчыдан, крепостной дыйкандын абалы кулдун абалына караганда жакшыраак болгон. Дыйканды өлтүрүүгө феодалдын укугу болгон эмес. Эрте орто кылымдарда жаратылыш жана адам. Батыш жана Борбордук Европада 5-11 кылымдарда дыйканчылык өнүккөн. Аймактардын көпчүлүк бөлүгүн токой, саз каптаган. Токойлорду кыйып, төмүрлөрдү өрттөө менен айдоо аянтын даярдаган. Дыйкандар жаратылыштын стихиялык, кургакчылык, үшүк жана башкалар күчтөрүнө толук көз каранды болгон. Ачкачылыктан өлбөс үчүн чөп, сууда өсүүчү өсүмдүктөрдү жана токой өсүмдүктөрдүн тамырларын жешкен. Адамдар ар кандай кыйынчылыктарга карабастан жаңы жерлерди өздөштүрүп, отурукташа баштаган. Адамдын эмгеги менен жаратылыш өздөштүрүлгөн. Этностук процесстер жана феодалдык бытырандылык. Батыш Рим империясынын кулашы менен Батыш жана Борбордук Европада өз алдынча королдуктар түзүлгөн. Феодалдык мамилелердин өсүшү, жерлердин жеке менчикке айлануусу коңшулук жамаатка алып келди. Ири жер ээлөөчүлөрдүн ортосунда чыр чатактар көбөйгөн. Ири жер ээлери өз алдынча аскер күтүп, ал тургай өз тыйындарын чыгарышкан. Натуралдык чарбанын үстөмдүгүнүн тушунда феодалдын жерди жеке менчиктөөнүн чыңдалышы Батыш Европадагы мамлекеттердин бытырандылыгына алып келген. Христиан дини орто кылымдагы цивилизациялардын пайдубалы. Эрте орто кылымдарда Батыш Европада христиан дининин таасири күчтүү болгон. Христиан чиркөөсү эмгекчилердин жана эзилгендерди тап күрөшүнө каршы болгон. Алар феодалдык эзүүнү, социалдык теңсиздикти Кудай тарабынан белгиленген деп түшүнүшкөн. Христиан дини 4-кылымда Рим империясынын дини болуу менен бул империяны жеңип алган варвар элдерге да тараган. Дин кызматчыларынын бийлиги адамдардын акыл эсин тескеп турган. Христиан чиркөөсү антикалык бутпарас динине каршы күрөшкөн жана анын көптөгөн тарыхый эстеликтерин жок кылган. Орто кылымдарда архитектура кыйла өнүккөн. Христиан дини илимдин, маданиятка бир жагынан тоскоолдук кылса, экинчи жагынан өнүгүшүнү кандайдыр бир деңгээлде өбөлгө түзгөн.
6 кылымда Александриядағы бутпарастык илимий борбору жок кылынган. Андан кийин Александрия китепканасы ырайымсыздык менен өрттөлгөн. 4-6 кылымдарда батышта христиандык адабият өнүккөн. Ар түрдүү ыйыктардын ыры жана кара сөз түрүндөгү өмүр баяндары, чиркөө тарыхы жана дин илими боюнча жазылган ар кандай жыйнактар кеңири таралган. Вассалдык система. Феодалдык поместье саясий жактан чакан мамлекетти элестеткен. Поместье өзүнө караштуу жергиликтүү элди соттоочу, жазалоочу жана кечирим берүүчү болгон. Өзү сыяктуу коңшу помещиктөрү менен согуш жүргүзчү. Ал ошол поместьенин ээси ири феодал болгон. Бирок өзү да өзүнүн жогорку турган сеньорго баш ийген. Улуу феодал сеньор да өз кезегинде андан жогору ири сеньорго көз каранды болушу мүмкүн эле. Ушундай татаал шатынын башында король турган. Өзүнүн жоокердик отряды болушу үчүн ар бир феодал жеринин бир бөлүгүн дыйкандары менен кошо кызматы үчүн белек катары майда феодалдарга таратып берген. Жер ээси жер алган феодалга сеньор болгон. Ал эми жер алган феодалдар анын вассалдары болуп калган. Феодалдык шаты. Король феодалдык шатынын эң башында болуп, бардык феодалдардын башчысы болгон. Феодалдардын жогорку катмары ири жер ээлери жана жүздөгөн кыштактары болгон. Жоокер отряддарын башкарган князьдар, герцогдор, графтар түзүшкөн. Ал согуш жүргүзгөн, өз тыйынын чыгарган, сот жана мыйзам укугуна ээ болгон. Барондор герцог менен графтын вассалы болуу менен бир нече чарбактын башчысы болушкан. Феодалдык шатынын төмөнкү тепкичинде барондордун вассалдары рыцарлар турган. Рыцарлар вассалдары жок майда феодалдар болгон. Алардын курал-жарактарын көтөрүп жүрүүчү жан жөөкөрү гана болгон. Ал эми дворяндар артыкча укуктуу социалдык топ. Сеньор жана вассал. Вассалдын негизги милдети сеньордун буйругу боюнча өз жоокерлерин алып, аны менен кошо жортулга чыгуу, аны душмандардан коргоо жана кеп-кеңеш берүү болгон. Вассал сеньоруна кандайдыр бир суммада акча төлөп турган. Сеньор вассалга феод бергенде оммаж деп аталган ырым-жырым аткарылган. Вассал сеньордун алдына чөгөлөп, колун сеньордун колуна коюп, өзүн анын кишисимин деп атаган. Вассал сеньорго берилгендиктин өзгөчө антын берген. Ал фуа деп аталган. Сеньор вассалга жер үлүшүнүн символу катары бир уч топурак жана анын карамагына өткөн токойду билдирип, бактын чырпыгын салтанаттуу тапшырган. Ар бир феодалдын өзүнүн герби, уруктун айырмалоочу белгисин билдирип турган жана девизи, гербтин маанисин түшүндүргөн учкул сөзү болгон. Феодалдар жан жөөкөрлөрү менен аң улоого чыгуу шаанисин өзгөчө өткөргөн. Рыцарлар үчүн салтанаттуу мелдештерди, турнирлерди өткөрүшкөн. Феодалдар аскер отряддарын жортулга чыгуу жана тышкы душмандардан коргонуу үчүн гана түзбөстөн, өздөрүнүн кол алдындагы крепостной дыйкандардын көтөрүлүштөрүн басуу үчүн да кармаган. Жакшы куралданган жана уюшулган аскерлердин күчүнө таянган феодалдар көз каранды дыйкандарды күч менен моюн сундурушкан. Үйгө тапшырма боюнча суроолор. Орто кылымдагы укук менчик кандай болгон жана кул ээлөөчүлүк мезгилинен айырмасы кандай эле? Крепостной дыйкандар кандайча пайда болгон? Феодалдык бытырандылык деген эмне? Анын себептери жана натыйжасы кандай болгон? Орто кылымдагы цивилизацияларга христиан дининин таасири кандай болгон? Феодалдык шаты тууралуу айтып бергиле. Вассалдык көз карандылыкты кандай түшүнөсүңөр?